Салам, урматтуу мекендештер. Бүгүн дагы бир атайын видео чыгардым. Миграционный картанын аркасына штамп боюнча чыгардым. Себеби аябай суроолор көп келип атат. 100дөн ашык мага личкама суроолор келип атат. Именно ушул миграционный картанын аркасына штамп боюнча суроолор болуп атат. Көпчүлүк мекендештер алигиче биз буну жарым жыл мурун айтып баштаганбыз. Алигиче миграционный картанын аркасына штамп бастырыш керек экенин билишпейт экен. Мен азыр так кесе айтып коеюн. Так кесе ишенич менен, гарантия деп айтайынчы. Гарантия менен айтам сиздерге, биз бастырышыбыз керек. Мага дичкама чыгып алып бастырышым керекпи деген суроону мага башка бербеңиздер сиздерден. Бастырышыбыз керек. Эми бастырбай атат деген дагы суроо келип атат да. То есть баспай атат деген суроо келди, кечиресиздер. ОВМдин сотрудниктери миграционный картанын аркасына штамп баспай атат деп атат. 926 приказ бар МВДнын 2021 жылы кабыл алышкан өздөрү. Ошол приказды чынын айтканда көпчүлүк ОВМдин сотрудниктери билишпейт, кабары жок. Кээ бири жаңы ишке келишкен, кээ бири билип туруп баспайт экен, кээ бирлери зеригет экен, кээ бирлери жек көрөт экен бизди. Мына ушундай ситуациялар чынын айтсам бар. Азыр мен сиздерге эмне кылыш керек экенин айтып берем. Последовательно штамп баспай койсо. Бул видео мен ойлойм көпчүлүккө пайдасы тиет деп. Ошондуктан ар бир көрүп турган биздин мекендештерге сурап кетелем, ушул видеого лайк басасыздар, реакция басып, жана ушул видеону башка группаларга же ушул именно миграционный карта боюнча суроосу бар, кыйналып жүргөн, билбеген мекендештерге жөнөтүп койсоңуздар, кыргызча кылып баарын айтып берейин. Жогоруда айтып кеткен 926 приказдын негизинде ОВМдин сотрудниктери бизге штамп басып бериш керек. Отказ кылып аткан учурда эми биз бир нерсени түшүнүп алышыбыз керек болот мекендештер. ОВМдин сотрудниктери алар юристтер эмес. Мага көбү чыгышат. Мен мисалы үчүн закондорду карап, окуп чыгып турган видео чыгарып ушундай айтам. Мага бир сотрудниктен сурап алат дагы. Ал ушул мага сотрудник паланча Балашихадагы ФМСдин сотрудниги мындай деди. Одинцоводо ФМСдин сотрудниги антти деп баарын айтып келишет. Алар юрист эмес мекендештер. Алар операционный специалист. Алар жөн эле отурушат ал жерде. Алар билбей калышы толук мүмкүн. Ошон үчүн мен 6 ай мурун Telegram каналга видео чыгарып, 926 приказды кошо чыгаргам. Көпчүлүк билишет менин подписчиктерим. Ошол приказды кече дагы атайын Telegramга дагы чыгардым жаңылап. Азыр описанияда турган ссылка аркылуу Telegram каналга кирип туруп, ошол приказды биринчи өчүрүп көчүрүп алабыз, скачать этебиз, ачып окуйбуз. Анан колдон келишинче распечатка кылып алабыз дагы. Ошону көтөрүп алып барабыз ОВМге. Барып, эгер сиздерге отказ кыла турган болсо, урушпай, талашпай, нервиштетпестен спокойно айтыңыздар. Уважаемый, оказывается, дейсиңер, согласно 926 приказа МВД, вы, оказывается, обязаны мне поставить штамп деп айтсаңар керек. Ушундай бар экен деп, жанагы штампты, то есть приказды көргөзөбүз. Көргөзгөндөн кийин анан ответин күтүп турабыз. Ал эмне дейт? Ал эки эле сөз айтышы мүмкүн сотрудник. Бул билбептирмин, азыр разбираться этип келейин дейт. Же болбосо бунун фальшивый эмне мага көрсөтүп атасың деши мүмкүн. Такыр эле кабары жокторчу. Экинчи учурда эгер бунун фальшивый дей турган болсо, ишенбей турган болсо, анда мен начальник отделенияга кирем деп сураныңыздар. Урушпаңыздар. Жана начальник отделенияга кирип, ушундай сотрудник мага базы бербейт деп айтабыз. Эгер начальник отделения дагы силерге отказ бере турган болсо, анда эмне кылабыз? Посольствого кайрылабыз, элчиликке. Эмне үчүн кайрылабыз элчиликке? Чтобы элчиликтин юристтери же консулу
бир сотрудник ошол проблема болуп аткан отделениеге барып сиздердин укугуңарды коргош керек. Бул нерсени кылса болот, кымбаттуу мекенжиштер. Мен 100% ишенич менен айтам, посольствого барып муну кылдырсаңыздар болот. Бирок деген жери бар. Кантип барабыз посольствого? Кантип ал жерде сүйлөшөбүз? Өзүбүздү кандай алып жүрөбүз? Мына ушуну дагы угуп коюңуздар, урматтуу мекенжиштер. Ар бирибиз бирден барбастан, ошол ОБМда бир 20 чакты кыргыз турабыз, турабы? 20 чакты, 30 чакты, 15, кеминде 10 кыргыз турабыз. Чогулуп туруп, проблемабыз бирөө эле, турабы? Штамп бастыра албай атабыз. Ушул суроону арабыздан бирөөбүз чогулуп барабыз дагы бирөөбүз сүйлөйлүбүз. Элчиликтин алдына барып алып, базар вокзал кылып, кыйкырык бакырык кылып, видеого тартып, ой иштеп атат, бул иштеп атат, кетиш керек, посолду кетир, тигини кетир. Кереги жок андай нерселердин, урматтуу мекенжиштер. Кереги жок. Бирөөбүз сүйлөйбүз. Ошончо адамдын атынан бирөө сүйлөй турган бирөө чыгат. Ошол барып, ушундай проблема болуп атат. Адрес мындай, мындай деп, мындай деди деп түшүндүрүп, ошол жердеги юристке, консулга айтыш керек. Ар бирибиз бирден чыгып кыйкырып айткан менен ал жердеги сотрудниктер да жетишпейт. 20 адам бирөө шайлап, бир адамды шайлай албайбыз, шайлай алабыз. Ошол адам барып туруп ошол жерде ушундай болуп атат, сураныч, жардам бериңиздер. Болбосо биздин моундай миграционный картасынын аркасында, то есть болбосо биздин миграционный картанын сроогу бүтүп атат азыр. Ушуну убагында штамп бастырып алалы, чтобы биз дагы легально жүрөлү деп айтышыбыз керек. Мен ойлойм, эгер ушундай аракет кылсак, ушундай чогулуп барып туруп, базар вокзалы жок, маданияттуу, бир жакшына болуп сүйлөшүп айтсак, анан кийин сотрудники посольство отказ кыла турган болсо, анда мага келгиле. Бул маселени мен өзүм официально көтөрөм. Анан дагы видео чыгарабыз, эфир уюштурабыз. Акыры ушул маселени чечебиз. Мекендештер, маселенин азыркы учурдагы чечилүүчү жол бир гана ушул. Башка жолу тилекке каршы жок. Көптөгөн комментарийлерди окуп атам, көптөгөн видео отзывдарды окуп атам. Элчилик иштебейт, элчилик андай мындай депчи. Элчилик менен себеби баардыгыбыз мындай, ар бирибиз 50 адамдын бир эле проблемасы бар, бирок 50 жолу кирип чыгып атабыз да элчиликкечи. Мына ушул биздин мындай чоң проблемабыз. Ошол жерде турган гражданиндер биз адамча сүйлөшө алабыз да акыры. Бири-бирибиз мененчи ушундай болуп атат, келгиле чогуу барайлы. Ушунчабыз баралы, чогуу ошол жерде туруп турат, эшиктин астында. 20 чактысы, 50 чактысы, 30 чактысы болуп. Бирөө кирип сүйлөшүп чыгыш керек да. Ушул эле. Ушул маселе, ушундай аракет, мен ойлойм, биздин маселебизди, проблемабызды чечкенге жардам бериш керек, урматтуу мекендештер. Ошол. Эми урматтуу мекендештер, Telegram каналга дагы бир баш багып коелу. Кандай суроолор келип атат, эмне болуп атат, дагы кандай жаңылыктар пайда болуп калды. Так, мына урматтуу мекендештер, биздин Telegram каналды көрдүңүздөр. Мына сиздерге ошол жогоруда айтып кеткен эмнени да көргөзүп коеюн. Мына турат, ушинтип Telegram каналга кирсеңиздер, ушул описанияда ссылка аркылуу экинчи экен ылдыйдан кечээ бир видеону чыгарыпмын. Ошол ссылка турат, ошол ссылканы бассаңыздар, сиздердин телефонуңарда ачылат. Ошону скачать этип телефонуңузга өткөрүп аласыздар, анан копировкага барсаңыздар чыгарып берет. Же болбосо ошол телефондо боюнча эле көрсөтсөңүздөр болот да. Комментке алып барыпчы. Так, суроолор кандай келиптир? Именно ушул штамп боюнча. Дагы бир суроо келиптир, урматтуу мекендештер. Ассаламу алейкум. Бумажный регистрациянын сроогу бүтөт 17 октябрда. Ошондой бумажный регистрациясына параллель этпей эле Аймина менен жүрө беремби? Ооба, урматтуу мекендештер. Өткөндө айтып кеттим, бүгүн да айтам. 30 күн срок бар. Регистрациянын срогу бүткөндөн кийин Аймина өткөргөнү. 30 күндүн ичинде Айминаны өткөрүп, үйрөнүп, колдонушту, удалить этип, кайра жандырып, кыскасы 30 күндүн ичинде ушул нерсени үйрөнсөңүздөр болот. 30 күндөн кийин, андан кийин сиздерди штраф кыла баштайт за нарушение. Так, баспай койду деген суроолор болуп атат. Ооба, баспай кой деген баягы эле суроолор.
Штамп басуу үчүн трудовой договор сурайт, урматтуу мекендештер. Сөзсүз түрдө трудовой договор сурайт. Могул жерде дагы бир биздин Кубаныч деген мекендешибиз жазыптыр. А, Бастырып алайын десем дейт, штамп дейт, 2 штампты дейт. Регистрацияга бир башка штамп дейт. Анан именно миграционканын штампы башка экен. 2 штамп карап атыптыр. Адам көп болсо кээ бир ОВМдер ошондой карайт. ОВМ это ФМС мекендештер. Акыркы берилген суроолорго карап коеюнчу да. Так, трудовой договорду кантип түзөт дейт. Трудовой договорду бул официально ООО же ИП менен түзөт. Трудовой договор ишкана менен. Анан андан тышкары ГПХ договору деген бар. ГПХ договору боюнча сурап беришет. Мына ГПХ договор түзүш үчүн сөзсүз түрдө ИП ООО эмес, физлицо Россиянын гражданин менен түзсө болот да. Эгер ошону түзүү жолун билбей атсаңыздар, мага калсаңыздар, бланкаларды мен толтуруп берем. Уведомление жөнөткөндө дагы көрсөтүп берем. WhatsApp'та алдыда WhatsApp номер жазылган, ошол WhatsApp номерге жазсаңыздар болот. Так, ким бар дагы? Так, негизинен 2 суроо ушул окшош суроолор болуп атат. Бул 2 актуальный суроого жооп берип койдум. Трудовой договор, штамп баса албай аткан, жана башка дагы бир регистрациям бүткөндөн кийин улайынбы деген дагы бир суроо болуптур да. Махат агай дейт. Договорду өзүңүз жасайсызбы же посредник сизби дейт. Өзүм жасайм. Өзүм эле. Так, урматтуу мекендештер, бүгүнкү видеобуз аягына чыкты. Могуну өчүрүп кое берейин, э. Мүмкүн болушунча тез видео чыгарып турганга аракет кылам, урматтуу мекендештер. Аа, Урматтуу мекендештер, ушуну менен бүгүнкү видео аягына чыкты. Баарыңыздардан суранып кетем. Мындай учурда, оор учурда бири-бирибиз менен урушпай, талашпастан, бири-бирибизди кемсинтпестен, мүмкүн болушунча бири-бирибизге жардам берүүгө аракет кылалы. Бул кандай десем, согуш учуру эмес, бул ачкачылык эмес, урматтуу мекендештер. Бул документ иштери гана. Ошондуктан бул жерде бири-бирибизге туура кеңеш берүү менен гана мындай оор учурдан чыксак болот. Кантип? Атайын мен ошол канал ачтым, Telegram канал. Алдына ошо комментарий, подписаться болгондон кийин комментарийге бир жакшы узун кылып жазсаңыздар өзүңөрдүн оюңуздарды, мен ошол бөлүшөм лентага, аны миңдеген, 3000 адамдар окуйт ошол жердеги. Ошол жазганыңар пайдалуу болот элге, ошентип бири-бирибизге жардам берсек болот. Жана ошол жерде комментарий жазылган суроолордун бардыгына башыңардан өткөн билгениңерди жазып койгула. Менин оюмча, менин башымдан өткөн боюнча деп ушинтип жазып койсоңуздар, көп мекендештерге мунун жардамы тиет да. Анан сөзсүз бир юрист келип, билген юрист келип бизге жардам бериш керек, анан билген юристтен алам десеңиздер, анда платный консультациялар бар. Бир консультация 1000 рубльдан башталат экен. Юристтер толтура, Москвада сайттарга кирсеңер, арасында алдаганы бар, алдабаганы бар. Ошондуктан алданып башка болуп жүрө бербейли деп, жөнөкөй суроолорду ушу 1000 рубль бербей эле ошол биздин Telegram каналда комментарийде бири-бирибизге жардам берип чечип койсок болот да. 1000 рубль өзүңөргө калсын, чөнтөгүңөргө. Ошол видеого сөзсүз лайк басабыз, поделиться кылабыз жана биздин Telegram каналга, YouTube каналга жана Instagram каналдарга подписаться болобуз. Рахмат.